Beyiş nuru. Alım sahaba Abdullah bin Umar. Tarixta Adabilay Saba deb bilinген 7 Abdullah ötkөн. Abdullah деген сөздүн маанisi Аллахтын кулу деген мааниге келет. Тарixta мына ушундай ат менен наам салуунун, ошол атка татыктуу боло алуунун өзү да улуу иш. Аллахка кулдук кылууда адамзатка тээ чокуларды көрсөткөн ошол 7 Абдуллахтын бирөөсүн айтып берүүнү туура көрдүк. Убак-убактысы менен айтып турууга аракет кылабыз. Биринин артынан бирин чыгарбасак да, туура жол менен тууралыктын өрнөгү, сахабанын аалымы, айтылуу 7 Абдуллахтын бири Азирети Умар разияллаху анхунун уулу Азирети Абдуллах бин Умарды айтып беребиз. Жакшылап кунт коюп угуңуздар. Анткени Абдуллах бин Умардын бейнесинен өзүбүзгө ала турчу сабактар ого эле көп. Туруш турпаты менен, илими менен, таквалыгы менен адамды суктантып, жашоосунун нурдуу сыясы менен көңүл дептерине из калтырган бир адам эле ал. Аты Абдуллах болчу. Бирок катардагы бир Абдулла эмес. Умардын уулу Абдулла. Ооба, адилеттүүлүктүн символу болгон айтылуу Азирети Умар разияллаху анхунун уулу. Аны биз сахаба эле эмес, илимдин дарыясы, пайгамбар жолунун сактоочусу, Аллахка ашыктык жолундагы эң терең сүйүүнүн ээси деп айтсак да болчудай. Атасы Умар разияллаху анху исламга кирген учурда болжолдуу 5-6 жаштардагы бала болчу. Андыктан анын путтарга сыйынган учуру болгон жок. Бизде зээндүү дилгир жаш балдарды 1000 жашар бала деп айтып коюшат. Абдуллах да дал ошондой эле. Кудум эле чоң кишини кичирейтип койгондой, акылы жашынан чоң болчу. Хижрат учуру келгенде атасы менен биргеликте Мадинага көчтү. Бадыр убагында жашы жетиле электеп аскердик катарга алынбагандыктан таң аткыча ыйлап уктаган эмес. Ухуд согушуна да жашы жетелектеп алынган эмес. Ошондо ал кудум эле асманы түнөрүп, жерге түшкөндөй кайгыга баткан экен. Андан кийинки учурлардан аны ордонун эң башында атасы сымал баатырлардай кылычташа кырчылдашып жүргөнүн көрөбүз. Атүгүл аны Истанбулдун курчоосуна чейин келген 63 сахабанын катарынан да көрсөк болот. Мадина доорунда айрым сахабалар өздөрүн илимге арнаган эле. Абдуллах бин Умар да ошол суффалыктар менен аталган залкар адамдардын катарынан орун алган. Илим жыйындарына катышып, исламий маселелерде терең маалыматтарга ээ болот. Азирет Абдуллахтын өзү бул боюнча суффа мектеби курулуп, мен да ал жактын талабасы болдум, шакирти болдум. Ошол күндөн баштап үйүм жака таптакыр барганым жок. Эгер үйүмдүн алдынан өтүшүм керек болсо, көзүмдү жумуп алып өтчүмүн. Анткени ичимден үйгө карай бир ышкым ойгонуп, Расулуллахтын мектебиндеги окуумду аксатып коёмбу деп чочулайт элем деген. Мынекей, илим ушинтип үйрөнүлөт. Күн ичинде кинода көрөйүн, социалдык тармактарга да убакыт бөлөйүн. Анан илимди алайын деген нерсе жок. Эгер кимде ким ушундай болуп жаткан болсо, анда бул туура эмес. Адам өз жашоосундагы айрым нерселерден кечмейинче ага жаңы бир нерселер берилбейт. Эгер берилсе да илим жукпайт. Абдуллах бин Умар бизге мына ушуну үйрөтүп жатат. Ал Аллах элчисинин жанынан ажырагысы келчү эмес. Аллах элчиси да аны аябай жакшы көрүп, кез-кездерде ага кеп кеңештерин айтып турчу экен. Бир жолкусунда анда Азирети Абдуллах аябай жаш болчу. Аллах элчиси анын желкесинен кармап: "Эй Абдулла, дүйнөдө сен өзүңдү карып бир жолоочу катары көр. Кабырдын жашоочусу катары эсепте. Эй Умардын уулу, акыретте динарда, дирхамда жок. Ал жакта жакшылык менен жамандыктын салыштыруусу бар. Ал күнү Аллах кийимди кыйын сынуу үчүн кийген адамдардын жүзүнө карабайт" деп айт. Ибн Умар бүткүл өмүрүн ушул насаатка моюн сунуу менен өткөрдү. Аллах элчисинин күн сайын сахабаларынан араңардан ким түш көрдү деп сурай турган адаты бар эле. Анан айтылган түштөрдү жоруп берчү. Өкүнүчтүүсү, Абдуллах бин Умар эч эле түш көрбөйт эле. Ошол себептен ал дагы түш көрүп, түшүн Аллах элчисине айтып бергиси келип жүргөн. Андыктан мага да түш көргөзчү деп дуа кылат. Анан бир канча күндөн кийин түш көрөт. Түшүндө аны кимдир бирөө тозокко алып баргысы келет. Ошол учурда бир периште чыгат да ага "Коркпо" деп айтат. Анан аны алып бейишке алып барат экен. Түштүн кыскача мазмуну ушундайча. Анан эртеси Аллах элчиси кайрадан "Бүгүн кимиңер түш көрдүңөр?" деп сураганда, Азирети Абдулла "Мен" деп кол көтөрөт. Бирок анын нурдуу жүзүнө карап, тили күрмөөгө келбей калат экен. Анткени ал түшүн айтуу үчүн аябай толкунданып турган. Дароо чуркап барып, эжесине, башкача айтканда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жубайы Азирети Хафсага түшүн айтып берет.
Анан ошол түштү Хафса энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга айтып берип, айтор жанагы түштүн баяны Аллах элчисине ошентип жетет. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абдулла кандай гана жакшы бала, кане эле түндөлөрү да намаз окуса деп айткан. Азрет Абдулла бул сөздөн аны түшүндө бейишке алып кеткен периштенин анын түнкү намазы болгондугун баамдайт. Анан жаш жигит ошол күндөн тарта түнкү намазын таптакыр аксаткан жок. Азрети Абу Галибдин айтымында Абдуллах бин Умар ар Меккеге келгенинде алардын үйүндө түнөп калчу экен. Ар дайым түндөсү туруп тахаджуд окучу деп айтат. Бир жолкусунда мени да туруп тахаджуд окубайсыңбы? Кааласаң Курандын 3/1 бөлүгүн окусаң да болот деп айтты. Мен таң калып, багымдат намазы кирейин деп калды го. Анан кантип Курандын 3/1 окуп жетишейин деп сурадым эле. Ихлас сүрөсү Курандын 3/1 этете деп айтты. Абдуллах бин Умар өзүнүн маектеринин биринде кыямат күнү аксактар деп чакырыла турган кишилер болот деп айтат. Ошондо жамааттагылар алар кимдер деп сураганда, намазында эки жагын каранып, намазга терс аракеттерди кылуу менен намаздарын кемчиликтештирген жана аларды аксаткан адамдар деп жооп берген экен. Абдуллах бин Умар дегенде ойго эң биринчи кезекте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн өтүр чекитине чейин аткарган бир киши келет. Азрети Абу Хурайраны эң көп хадис риваят кылган сахаба катары билебиз. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ар айтканын жазып жүргөн. Ал эми Азрети Абдуллах болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эмне кылганын баарын эстеп калчу экен. Мен Расулуллахтын бул жерге отурганын көрдүм. Мен Расулуллахтын ушул жерде жатканын көрдүм деп айтып калчу дешет. Албетте, Азрети Абдуллах бин Умар деле аябай көп хадис риваят кылган. Керек болсо, Азрети Абу Хурайрадан кийинки эле кезекте ал тургандыгында айтып өтүшүбүз абзел. Бирок ал көпчүлүктүн эсинде хадис риваят кылуучу катары эмес, көбүрөөк Аллахтын аракеттерин жеткирүүчү катары эсте калган. Мындайча айтканда, Азрети Абу Хурайранын эки кулагы Аллах элчисинде болсо, Азрети Абдуллахтын эки көзү Аллах элчисинде болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аракеттерин көрүп, ошону аткарчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ар бир кыймылын бир күзгү сыяктуу чагылчу. Алсак, бир күнү жолдо келе жаткан, капысынан ийилип, башын бир бутакка тийгизет. Жанында бара жаткандар буга аябай таң калышат. Көрсө, бир канча жылдар мурун Аллах элчиси ошол жерден өтүп баратып, дал ошентип өткөн экен. Дагы бир ирет Мадина шаарына кирээрде бир жерде турду да, бир айлана чийип, кайра турган жерине келди. Анан кайра жүрүшүн улайт. Андан эмнеге мындай кылганын сурашканда, мен деле билбейм. Болгону Аллах элчисинин Мадинага ушинтип келгендигин көргөм деп айткан экен. Ал анын изи менен кеткен ары кыйшпас, ары садакаттуу, ары берилген бир кул эле. Бул дарактын түбүнө Аллах элчиси отурган эле, кургап калбасын деп кез-кездерде дарактардын түбүнө сууда ташып калчу жайы болгон. Кээде болсо эч кандай муктаждыгы болбосо деле атайын Аллах элчиси отурган жерлерге барып, бир топко чейин отуруп кайтчу дешет. Адамдар ага эмне мындай кылып жатканын сурашканда, анын изине издеримди аралаштырып жатам деп жооп берчү экен. Дагы бир жолкусунда тамак жеп жатып, алдындагы тамактан эле бир-аздан жегендигин көрүп адамдар, "Эй Умардын баласы, эмнеге алдыңдан эле жеп жатасың? Жанындагылардан да алып же" деп айтышат. Ошондо ал, "Аллах элчисинин да ушинтип жегендигин көргөн элем. Мынтип жешимдин мындан башка эч себеби жок" деп айткан. Ал сүннөттү ибадаттарында эле эмес, күнүмдүк жашоосунун ар бир абалында көрсөтчү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чийиминен бир карыш дагы чыкчу эмес. Ал сүннөткө ушунчалык баш ийет эле, адамдар бир нерсени сүннөт болуп, болбогондугун ага карап аныкташчу. Эл Абдуллах кылып жаткан болсо, демек ал сүннөт деп түшүнчү. Ошол себептен бир жолу Абдуллах бин Умар чачын алдыргандан кийин, "Эй адамдар, мен чачымды бир оорудан кутулуу үчүн алдырдым. Анан минтип алдыруу сүннөт экен деп ойлоп албагыла" деп ачыктоого мажбур болгон. Анан ал, "Мага мен билбеген бир нерсени айтаарда, анын парз же важип деген өкмүн айтпагыла. Мага бир ооз Аллах элчиси ушундай кылгандыгын көргөм деп айтсаңар жетет" деп айтып калчу. Бир жолкусунда келини, башкача айтканда уулу Билалдын аялы Азрети Абдуллахка күйөөсүн арызданып келип калат. Ал, "О Аллахтын элчисинин сахабасы" деп сөз баштайт. Негизи ата деп кайрылса деле болмок, бирок Азрети Абдуллахка адамдардын ушинтип кайрылышары жагар эле. Абдуллах, "Сүйлө кызым, эмне болду?" дейт. "Мен сиз менен балаңыз боюнча сүйлөшөйүн дегем. Негизи балаңыз аябай жакшы адам, болгону кызганчактык жайы бар. Кызганганынан менин Аллахтын элчисинин мечитине келишиме да койбойт. Кантсе да мен да бул жака келип намаз окуп, бул жактын пейизинен пайдалангым келет" деп айтат. Анан Абдуллах бин Умар баласын чакырып, жумшак бир тил менен, "Балам,
кезинде биз дагы кызганганбыз. Сага окшоп жубайларыбызды мечитке жибербейт элек. Бирок бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге: "Эй мусулмандар, Аллахтын аял кулдарын Аллахтын мечиттерине келүүсүнөн тыйбагыла" деп айткан эле, дейт. Ошондо Билал бирок атаке деп баштаганда Азирет Абдуллахтын жини кайнап: "Токтот бирогуңду. Мен буга Аллахтын элчисинин сөзүн айтып атам, мунун мага бирок деп сөз кайтарышын карабайсыңбы? Пайгамбардын сөзүнүн үстүнө сөз сүйлөштү сага ким койду? Жогол көзүмө көрүнбөй. Менин пайгамбарымдын сөзүнүн үстүнө сөз сүйлөй турган бир уулум жок. Мындан кийин жүзүңдү көрүү мага арам болсун", дейт. Бул боюнча Азирет Абдуллахтын шакирттеринен Нафи аттуу шакирти имам ошол бойдон уулу менен өлөр өлгөнчө сүйлөшкөн жок дебес керек. Түшүнүү кыйын. Ошондойбу? Себеби өмүрүбүздө ал сыяктуу сүннөткө ашык болгон бир адамды көрбөгөндүгүбүздөн улам аны түшүнө албайбыз. Кызык, Азирети Абдулла бүгүн келип хадистердин өкүмүн кабыл кыла албай, бирок мындай да, андай да деп чайналгандарды көрсө эмне дейт болду экен? Айтуу кыйын, бирок аябай ачуусу келери анык. Эмесе анын уулунун бирок деп айткан сөзүнөн кийин эмне деп айткысы келгендигин бизге караңгы. Бирок Аллах элчиси айткандан кийин үммөтү бирок дебестен лаббайк, башкача айтканда куп болот, жарайт деш керек. Аллах элчисине моюн сунуу ушундай болот. Бизден талап кылынган нерсе да ушул. Ошондой болгон үчүн биз мусулман болдук. Бирок сен чыгып бирок деген сөздүн артынан миң түркүн шылдоолорду айта турган болсоң, диний өкүмдөрдү аткара албайсың да, түшүнө да албайсың. Азирети Абдуллахта мына ошол кылдаттыкты сактап жаткан. Кантсе да Аллахты жана анын элчисин сүйүү сөз менен өлчөнбөйт. Аллахтын элчисин ээрчүү менен өлчөнөт. Абдуллах бин Умар уккан хадистерин жазып, муктаждык болбосо хадис ырваят кылбайт болчу. Ал өмүрүндө 2630 хадис ырваят кылып, эң көп хадис ырваят кылган 3 кишинин арасында болгон. Жашоосунун негизин эки нерсе түзгөн. Алар илим менен жихад. Башкача айтканда, ар дайым илим менен эле алек болуп отурган эмес, мүмкүнчүлүктүн болуусу менен дароо кылычын курчанып, майдандан майданга чуркап жүргөн ээр болгон. Аны согуш талаасынан көргөндөр тайман бастыгы менен аскерлерди сүрдөтүп турчу дешет. Абдуллах бин Умар дүйнөгө таптакыр маани берчү эмес. Даана таквачылык менен жашачу, аябай жоомарт жана беришен киши эле. Колунда мал мүлкү болгону менен жүрөгүндө мал мүлкүнө карата сүйүү болгон эмес. Анткени ал Аллах элчисинен Али Имран сүрөсүнүн 92-аятындагы Аллах жолунда жакшы көргөн нерселериңерден бермейинче эч качан жакшылыкка жете албайсыңар. Бергениңердин ар бирин Аллах билет дегенин уккан эле. Муну алгачкы жолу угаары менен үйүнө келип, эң жакшы көргөн жарыясын бошотот. Короосуна келип, оңго солго карайт да, көзүнө эң жакшы көрүнгөн төөсүн тантайт. Жарыктык аны да Аллах жолуна берип салат. Имам Нафи аттуу шакирти да бизге өтө сонун бир окуяны айтып берет. Абдуллах бин Умардын улгайып калган кези эле. Адам картайган сайын оорусу да көбөйүп, тамакты да ылгап жеп калат. Абдуллах бин Умар да ооруп жаткан, тамагынан эч кандай тамак өтпөй, бирок балык жегиси келип турганын айтты. Үйдөгүлөр менен бирге баарыбыз балык издедик. Тилекке каршы шаардын эч бир жеринен балык таба алганыбыз жок. Сааттар бою издеп отуруп, акыры эптеп бир айылдан таап келдик. Анан балыкты эми бышырып, алдына алып келген кезде эшикти бир кайырчы тыкылдатып калат. Кайырчы келгендигин уккан Абдуллах бин Умар балыкка ооз тийбей туруп, аны тилемчиге берип ийет. Үйдөгүлөр менен баарыбыз: "Антпеңиз, өзүңүз жеңиз. Атайын сиз үчүн таап келгенбиз. Кайырчыга башка нерсе беребиз" деп айттык. Бирок ал болбой койду. Ал Аллах жолунда жакшы көргөн нерсеңерден кечмейинче, жакшы көргөн нерселериңерден бермейинче жакшылыкка жете албайсыңар деген аятты окуду жана азыр балыкты жакшы көрүп жаткандыгын айтты. Ошентип, кайырчыга жанагы балыкты бермейинче эч нерседен ооз тийген жок. Ал ушундай киши эле. Ал бир нерсени сүйүп калбаса экен деп чыйпыйыбыз чыгып турчу дебес керек. Дагы бир күнү Нафи аттуу шакирти экөө чөлдө жол жүрүп баратышкан. Экөөнүн узак жолго деп алган бир эле төөсү бар эле. Аны экөө алмак салмак минишип, жакшы эле келе жатышкан. Бир маалда имам Нафи Азирети Абдуллахтын улам-улам төөнү тиктеп атканын байкап калат. Ичинен каты күнай деп чоочулап кетет. Анткени Азирети Абдуллахтын төөгө эмнеге кайра-кайра карап атканын баамдаган болчу. Азирети Абдуллах бин Умар өтө сонун төө экен, деп бир канча ирет сураса да, имам Нафи бул суроого атайын жооп берген жок. Анан бир жерде түнүшөт. Мына ошол жерде Азирети Абдуллах ошол төөнү садака кылып ийген экен. Имам Нафи: "Антпеңиз, али биз жолдун жарымына дагы жете элекпиз. Ушунча жүк менен эрме чөлдө кантебиз?" десе да тоскоол боло алган жок. Анткени Азирети Абдуллахтын оюнда да
көңүлүндө да башка нерселер бар эле. Тилинде болсо баягы эле Али Имран сүрөсүнүн 92 аяты. Силер өзүңөр жакшы көргөн нерседен Аллах жолунда сарптамайынча жакшылыкка жете албайсыңар деп улам ичинен кыңкылдап жатты. Анын кыялы бир гана Аллахты ыраазы кылуу эле. Балким азыр мындай адамды көргөндөр акылдан азыптыр, жинди болуптур деп айтышы мүмкүн. Бирок ал акылдуу соодагер. Болбосо ушул учурдан ошол убактарда карап туруп, өзүңдөн "Жемне, чын эле туура эмес кылыптырбы?" деп бир сурап көрүңүзчү. Дүйнөдө бир аз түшүк тартып туруп ооба, бирок баары өттү кетти. Артында чоң сооптор калды. Кээ бир адамдар болот го, көрүп алып, ушунун баарына амал кылууга кантип чыдайт экен, напсиси көтөрүлүш чыгарбайт бекен деп таң каласың. Абдуллах бин Умар аларды да бери жакта калтыра тургандай кыйын адам эле. Кыйын адамдар албетте адамды да кыйнайт. Анткени алар бизге маселенин негизи кандай болуусу керектигин үйрөтөт. Дагы бир жолкусунда ага 1000 дирхам акча менен кымбат баалуу бир чепкен тартуу кылышат. Белекте алары менен чепкенди үстүнө жамынып алып базарга кетет. Базардан кайткандан кийин карашса, Азирети Абдуллахтын үстүндөгү чепкени да, чөнтөгүндөгү акчасы дагы жок экен. Баарын муктаждыгы бар адамдарга берип салыптыр. Эртеси күнү анын бир досу Азирети Абдуллахтын карызга бир нерселерди алып жаткандыгын көрүп калат. Досу таң калып, "Кечээ күнү эле сага 1000 дирхам кошуп, кымбат баалуу чепкен беришкен эле го. Бүгүн болсо карызга соода кылып жатасың. Кана ошолор?" деп сурайт. Анан Азирет Абдуллах: "Алгандарымдын баары бирөөлөрдүн аманаттары болчу. Муктаждыгы барларга бердим. Менде эч нерсе калган жок" деп айткан экен. Өз доорунун бардар кишилеринен болгон Абдул-Азиз бин Харун Азирети Абдуллахка "Кандай муктаждыгыңар бар болсо, мага айткыла" деген мааниде кат жазып жөнөтөт. Абдуллах ага жооп кайтары: "Аллах элчиси учурунда багууга милдеттүү болгон кишилерге бир. Мен Аллах элчисинен үстүңкү кол астыңкы колдон жакшыраак дегенин уккан элем. Менин оюмча үстүңкү кол бул берген кол, астыңкы кол болсо алган кол болсо керек. Сенден эч нерсе сурабаймын. Аллахтын берген неаматында артка кайтарбайм" деп жооп жазат. Ал бир нерселерди тартуу кылганды, бергенди, белек кылганды аябай жакшы көрчү. Дасторконго да коноксуз отурчу эмес, жанында сөзсүз бирөө болмок. Өзү жалгыз отуруп тамак жегенин эч ким көрбөптүр. Бир жолкусунда чогуу отурарга бир да конок таба албагандыктан улам өзү дагы тамакка отурбай коюптур. Ал ошентип колунда жок жакыр бирөөнү таап келип, анан курсагын тойгузмайынча өзүнүн курсагын тойгузчу эмес. Анан курсагы ачмайынча да бир нерсе жечү эмес, жегенде да аз жечү экен. Бир жолкусунда анын бир досу ага Ирактан бир дары алып келип калат. Ал: "Бул деген аябай сонун дары. Атайын сага атап Ирактан алып келдим" дейт. Азирет Абдуллах анын кандай дары экендигин сураганда, тамак сиңирүүгө жакшы экендигин айтат. Ошондо Азирет Абдуллах бин Умар: "Анда сен бул дарыны башка бирөөгө бер. Анткени мен өмүрүмдө курсагым тойгончо тамак жеген эмесмин. Мындан кийин да жебейм. Андыктан тамак сиңире албай кыйналган учурум болбойт" деген экен. Ал арам менен күмөндүү нерселерден сактанууда жана дүйнөнү сүйлөбөөдө үлгүлүү киши болгон. Ар бир маселени аябай иликтеп, жиликтеп, абдан кылдат мамиле кылчу. Күндөрдүн биринде кызматчыларынан бирөө ага сүт алып келди. Абдулла: "Сүт каяктан келди?" деп сурады эле кызматчы. "Баландай деген жерден алдым" деп айтат. Умардын уулу токтоп туруп: "Ээсин билесиңби? Адал элеби?" деп сурайт. Кызматчысы жооп бере албай калат. Азирети Абдулла аябай курсак ачып турса да, күмөндүү болгон үчүн ооз тийбеди. Күмөндүү нерселерге ушундай мамиле кылган арамга кандай мамиле кылат элестетип көрүңүз. Ал арам нерседен аябай коркчу. Бүкүрөйүп калганча намаз окусаңар дагы, кылдай болуп арыктап калганча орозо тутсаңар дагы, арамдан качынбагандан кийин аталган ибадаттардын сыйлыктарына жете албайсыңар деп айтчу экен. Күндөрдүн биринде андан бирөө: "О Умардын баласы, дүйнө боюнча эмне дейсиң?" деп сурайт. Ал: "Бир жолоочу жолдо бара жатып, бир жерде бир аз көлөкөлөйт го. Дүйнө мына ошол көлөкөлөй турчу жер" деп жооп берет. Ооба, дүйнө жашоосу өтө эле кыска жана өтмөлүү. Ырас ошондойбу? Анда ушул убактылуу дүйнө жүрөк менен байланууга түк арзыбайт. Устаз деле айтат: "Эй адамдар, өтмөлүү, кыска жана пайдасыз өмүрүңөрдү түбөлүктүү, узун, пайдалуу болушун каалайсыңарбы? Анда силер өмүрүңөрдү түбөлүктүү заттын жолуна сарптагыла. Анткени түбөлүктүүгө жүзүн бурган күзгү түбөлүктүүнүн чагылуусуна ээ болот. Аллах үчүн иштеп, Аллах үчүн көрүшкүлө. Аллах үчүн аракет кылчу болсоңор, анда өмүрүңөрдүн мүнөттөрү жылдардын өкүмүнө өтөт." Бул улуу заттын бир окуясы Курандын кереметтүү тафсири болгон Рисале-и Нурда да кездешет. Анда минтип айтылат: Сахабалардын арасындагы 7 Абдуллахтын
Белгилүүлөрүнөн болгон Абдуллах бин Умар базарда базарлык кылып жүргөн. Соодалашуу, соодадагы ишеним менен тең салмактуулукту сактайт эмеспи? Мындан улам Абдуллах бин Умар сарамжалдуулук көрсөтүп, арзыбаган акча үчүн аябай тартышып соодалашат. Анан аны бир сахаба көрүп алат да, жер бетинин даңазалуу халифасынын баласы да ушундай жарыбаган акчага соодалашабы, тартышабы деп ойлойт. Анын бул өзгөчө абалын сараңдык катары карайт. Бирок ошентсе да абалды айгинелөө үчүн имамдын артынан түшөт. Караса Азирети Абдуллах эшигинин алдындагы бир жакыр адамды көрүп, анын алдына бир аз турат да жолун улайт. Андан кийин үйүнүн экинчи эшигине жеткенде дагы бир кедейге жолугат. Анын жанында да бир аз туруп, анан үйүнө кирип кетет. Бүт баарын алыстан күзөтүп турган ошол сахаба жанагы жакыр адамдарга барып, имам силердин жаныңарда турду, эмне кылды деп сураганда, жанагы экөөбүз тең мага 1 алтын берди, мага 1 алтын берди деп айтышат. Анан сахаба ушинтип таң калат. Фа субханалла. Базарда жарыбаган акчага тартышкан адам кантип үйүнүн жанындагы жакырларга эч кимге көрсөтпөстөн билдирбестен болгондо да өз каалоосу менен ушунча алтынды берип салсын деп көргөндөрүнө түшүнбөй калат. Анан Абдуллах бин Умардын өзүнө барып, "Эй имам, сен базарда жарыбаган акча үчүн мынчалык соодалашып, үйүңдүн астында болсо тигинтип эч кимге көрсөтпөй өтө көп алтынды берип салдың. Бул кылганыңды мага түшүндүрүп берчи" деп сурайт. Азирети Абдулла базардагы абалым сарамжалдуулук менен акылды туура иштетүүдөн жана соода сатыктын негизи менен руху болгон ишенимдүүлүк менен чынчылдыкты сактоодон улам пайда болду. Мында эч кандай сараңдык жок. Ал эми үйүмдөгү окуя болсо жүрөктүн мээриминен жана жүрөктүн жеткилеңдигинен пайда болду. Бул дагы ысырап эмес деген экен. Ооба, соодалашуу бул оштук туугандардын иши эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын иши, анын сүннөтү. Жана бул сүннөттө толтура жакшылыктар бар. Азирети Абдуллах бин Умар да колундагынын баарын түбөлүктүү заттын жолуна сарптаар эле. Анан да кайсы бир колунун намаз окуп жаткандыгын көрүп калса, дароо азат кылып салчу. Ага адамдар алар азаттыкка чыгуу үчүн сенин көзүңчө эле намаз окуп жатышат, алдап атышат дегенде, жакшылык үчүн алданып калуудан да өткөн нерсе барбы деп жооп берчү дешет. Ооба, ал Аллахты аябай сүйчү жана Аллах жолунда алданып калууга деле кайыл болчу. Ал шайтандын жолунда алданып калганга караганда Аллахтын жолунда алданып калган жакшы эмеспи деп айткандарын уккандар көп. Чынында бул укмуш көз караш. Адамды минтип, өзүнө арбап ала турган ахлак, адеп каяктан деп сурасаңыз, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мектебинен жана атасы Умар разияллаху анхудан. Ушундай мектеп менен мына ушундай үйдө жетилүүнү бир элестетиңиз. Абдулла адилеттүүлүктүн символу, акыйкаттын коргоочусу, тайманбас халифа катары билинген Умарул Фарук сыяктуу бир атанын уулу болуп жетилди. Андыктан кичпейилдүүлүк, адилеттүүлүк, акыйкатчылдык, тууралык жана кулдук аң сезими анын канына тээ көчөт кезинен эле тартып сиңип келген. Азирети Абдуллах бин Умардын фазилеттерин баалап, барктаган табийиндердин айрымдары: Аллахым, пайгамбарыбыз менен анын сахабаларынын касиеттерин бизге сездире турган Абдуллах бин Умардан башка эч кимибиз жок. Бизди андан куру калтыра көрбө. Кааласаң биздин өмүрүбүздөн алып, Абдуллахтын өмүрүнө кош деп дуа кылчу. Абдуллах бин Умар Аллахтан башка эч кимден коркчу эмес. Бир жолу сапарга чыккан учурда алдынан айбаттуу бир арстан чыгат. Абдуллахтын жанындагылар эмне кылаарын билбей, алапайын таппай калган учурда Абдуллах эч кандай коркпостон арстанга жакындады да: "Мен Аллах элчисинин өз оозунан, эгер ким Аллахтан башкасынан коркпосо, Аллах ага эч кимди кол салдыртпайт" деп уккан элем. Андыктан жолубуздан нары тур, биз да сапарыбызды улайлы деп айтат. Ошондо арстан алардан коркуп алыстаган экен. Күндөрдүн биринде эски тааныштардан деп билинген 4 киши Каабаны айланасында топтолуп калышат. Алар Абдумалик бин Марван, Абдуллах бин Умар, Абдуллах бин Зубайр жана анын иниси Мусаб бин Зубайрлар болчу. Төртөө чогулуп алып, келгиле ар бирибиз дуа кылып чыгабыз. А калгандарыбыз да ошол дуага омин деп айтабыз деп келишишет. Биринчи болуп Абдуллах бин Зубайр баштайт. Ал: "О Раббим, мага Хижаздын өкүмдарлыгын насип этмейинче жанымды алба" десе, анын иниси Мусаб бин Зубайр болсо: "Я Раббим, мага болсо Ирактын өкүмдарлыгын бер. Анан Хусейндин кызы Сукайнаны насип кыл" деп дуа кылат. Калгандары омин дешет. Анан кезек Абдуллах бин Марванга келип, ал: "Я Раббим, мага да өкүмдарлыкты насип кыл. Бирок менин өкүмдарлыгым учурумда эч ким мага баш көтөрө албасын" деп дуа кылат. А башкалары да бир ооздон амин дешет. Анан Абдуллах бин Умар
Я Раббим, мен булардын сураган нерсесин сенден сурабаймын. Мага ушундай амалдарды насып кыл, ал амалдардын артынан мага бейиш жакындагандан жакындай берсин деп дуа кылат. Имам Шаби аттуу киши бул боюнча Аллахка ант болсун, ушул көздөрүм менен үчөөсүн сураган нерселерине жеткендиктерине күбө болдум. Бир гана Абдуллах бин Умардыкына күбө боло алганым жок. Анткени ал бейишти сураган эле. Бирок мен анын бейиште болгонуна ынанамын деген экен. Абдуллахтын жүрөгүндө Аллах элчисине карата терең бир сүйүү бар эле. Жүрөгү, руху айтор, бүткүл барлыгы анын сүйүүсү менен толо болчу. Мына ушул сүйүүнүн себебинен кандайдыр бир зарыл иш эле болбосо, Аллах элчисинин жанынан таптакыр айрылчу эмес. Пайгамбар мектебинин пейизинен кан канча алып, бүтүндөй убактысын илим алууга арнаган. Бирок эң өкүнүчтүү жери ар өткүнчү пенде сыяктуу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда бул дүйнөдөн өткөн кез эле. Бул ажырым Азирети Абдуллахты кусага көмүп салды. Бир жакка кетерде же келгенде сөзсүз түрдө эң балгач Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кабырын зыярат кылчу. Күндөр айларды кубалап, айлар жылдарга алмашып айтор, андан бери да бир топ жыл өттү. Абдуллахтын кыялдарында да, түштөрүндө да Аллах элчисине жолугудан башка эч нерсе калган жок. Ага кезиксем экен дегенде аябай ышкылуу эле. Акыры ошол убакыт жетип келди. Хижраттын 73-жылы болчу. Туура бул жылда Абдуллах бин Умар улгайып калган эле. Бирок кайраттуу болчу. Кырчын кезиндегидей эле ибадат кылуу, илим алуу, сооптуу амалдарды жасоо менен алек. Бирок ал учурда шаардын заалым бир жетекчиси болгон. Ислам тарыхынын эң заалымдарынын бири Хаджач бин Юсуф болчу. Жума күнү болчу. Элдин баары жума намазы үчүн мечитке чогулушкан. Хаджач заалым хутба берүүнүн чылбырын өз колуна алып минбарга чыккан. Бирок хутбасында акыйкат сөздөр эмес, баягы эле коркутуп үркүтүүлөр. Сөз болсо узагандан узап, эл болсо унчук албай жымжырт. Акыры Азирети Абдуллах бин Умар Хаджачка "Жыйынтыкта намаз окушубуз керек" деп эскертүү берет. Бирок Хаджач бул сөздү укса да укмаксанга салып, Абдуллах бин Умар жака караган дагы жок. Баягы эле сөздөр уланды. Абдуллах бин Умар бир аздан кийин кайра бир нерселерди айтты. Хаджач дагы деле баягы бойдон уланта берди. Кунум укпагандай түр көрсөтөт. Акыры Азирети Абдуллах чыдай албай турду да жамаатка "Мен намазды баштасам мага уюйсуңарбы?" деп сурады эле. Жамаат ооба дегендей түр көрсөттү. Ошентип намаз башталды. Хаджач залым аргасыздан минбардан түштү. Бирок түшкөнү менен оюна кара бир ниет келди. Ал элдин арасында Абдуллах бин Умар сыяктуу адамдар турганда, элди каалагандай калчап, өкчөй албоосуна көзү жетип, аны тезирээк жок кылуу керектигин түшүндү. Кутумдук Харам мечитинин ичинде уюштурулмай болду. Аны бир аскердин ууга чыланган кылычы менен жаралап өлтүрмөй болушат. Ал аскер Азирети Абдуллахтын жанынан өтүп жатып, кылычын атайын түшүрүп ийет. Ал кылыч түшүп, Азирети Абдуллахтын бутуна сайылат. Азирети Абдуллах мына ошол жараттан ууланып, төшөк тартып жатып калат. Абдуллах бин Умар ошондо да сабырдуулук көрсөтүп, эч кимди каргаган жок. Төшөктө жаткан кезинде кимдир бирөөнүн "Устазыбызды ушул абалга салган адам Хаджач экендиги баарына белгилүү" деп аны жамандап айткан сөздөрүн угуп калат. Абдуллах ошондо жанагы кишиден "Хаджач азыр ушул жерде болгондо, ушул сөздөрүңдү айта алат белең?" деп сурады эле. Жанагы киши "Жок, айта алмак эмесмин" деди. Ошондо Абдуллах бин Умар Аллах элчисинин учурунда биз мына ошол нерсени эки жүздүүлүк деп айтат элек деп айтат. Ооба, акыйкатты жалтанбастан айтуу ага атасы менен пайгамбарынан калган бир адеп, ахлак, тайманбастык болчу. Кызыгы, Абдуллах бин Умар төшөгүндө жаткан кезде аны зыярат кылганы Хаджачтын өзү келет. Эч нерседен кабары жоктой. "Муну сизге ким кылды? Айтыңыз, мен өзүм жазасын берейин" дейт. Азирети Абдуллах "Муну кылгандарга албетте бир күн Аллах өзү жаза берет. Ал жагынан камсанаба. Ким кылды деген сурооңо келсек, ким кылмак эле? Байтул Харамда аскерлерге ууланган кылыч менен кезүүгө уруксат бергендер кылды" деп кесе жооп берет. Бул жоопко Хаджач залым эч нерсе дей алган жок. Уунун таасиринен Абдуллах бин Умардын абалы оорлошкондон оорлошуп бараткан. Ошол учурда уулу Салимди чакырып, "Уулум, мен өлүм алдындамын. Бул жер Мекке, пайгамбардын шаары Мадинада. Биз негизи Меккеден хижрат кылып Мадинага кеткенбиз. Бирок шарттар мени эмнегедир кайрадан ата журтума алып келди. Мен хижрат кылып кеткен жеримде өлүүнү каалабайм. Андыктан мени бул жактан алып кет. Каяка алып барсаң да иши кылып, мени Харам аймагынан чыгарсаң болду" дейт. Ошондо Салим атасын алып Мадинаны көздөй жөнөйт. Умрага баргандар жакшы билишет. Меккени Харам аймагынын сыртындагы Таним деген жерде
Айша мечити бар. Ал мечиттин Айша энебиздин атынан аталып калуусунун да өзүнчө тарыхы бар. Бирок маселебиз бул эмес. Ал жер харам аймагынын чек араларынын ичинен Каабага эң жакын жер катары билинет. Ошондуктан адамдар өздөрүнүн умрасын жаңылоо үчүн дал ошол жерге келишет. Абдуллах бин Умар да өзү каалагандыгы сыяктуу харам аймагынын чек арасынан чыгаар менен дал ошол айланада көз жумат. Бүгүн Айша мечитине баргандар анын бейтин зыярат кылганча Куран окуша келсе да болот. Мына ушундай достор. Кээде коомдогу адилетсиздиктер менен зулумдуктарга карап туруп, учурда кара кылды как жарган Азирети Умар сыяктуу адилеттүү бир киши болгондо эмне кылмак эле деп көп ойлочумун. Азирети Абдуллах бин Умардын жашоо таржымалын изилдеп жатып, ошол суроомо жооп тапкандай болдум. Ансыз деле Азирети Абдурахман бин Ауфтун уулу Абу Салама Умардын жашаган учурунда Умарга окшогондор көп болчу. Бирок Абдуллахтын учурунда Абдуллах сыяктуулар жок болчу деп таап айткан экен. Ал киши Азирети Умардыкындай адеби менен Хаджач Залым сыяктуу бир тирандын убагында жашап өттү. Биз бүгүнкү чыгарылышыбызды бактылуулук кылымынын дүйнөсүн бизге күзгү сыяктуу чагылдырып берген Абдуллах бин Умардын бир дуасы менен жыйынтыктайбыз. Аллахым, бүгүн тарата турчу ар жакшылыгыңдан, түшүрө турчу ар хидаят нуруңдан, жаза турчу ар рахматыңдан, бере турчу ар ырыскыңдан, жойо турчу ар бир зыяныңдан, жок кыла турчу ар бир балеңден, куткара турчу ар бир фитнаңдан бизди эң көп пайдалана тургандардан кыл. Бейиш нуру